Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз журтум. Ушу кылым тогушту 2000-жыл болуп доор алмашты. Ушу доор алмашканда эволюция болуп турат экен. Ушу эволюция болоордо Кудайдан адамзат үчүн илим түштү. Кудайдан илим түшкөндөн кийин бүгүнкү күндөгү адамдардын ойлоп тапкан илими, техникасы, куралы, саясаты табылмай илим күчүн жойду. Кыргыз журтунун жан дүйнөсү ааламга жарактуу жөнөкөй болгондуктан ушу касиеттүү кабарлар түштү. Ушул анан касиеттүү кабар менен кошо кыргыздарга бир кыргызчылык касиет берилди. Оомат берилди, түш аян берилди, өзгөрүү берилди. Кайра адамзат үчүн бир кайра жоопкерчилик буйрулду. Кайыптан нике өлүм конок буйрулат демекчи. Же болбосо ааламдан кыргыздын байыркылыгын, улуулугун дастандар аркылуу берип келгендей, азыр дагы ушул адамзаттын улуулукка өтүш мыйзамын берди. Кайыптан илим берилгенден кийин аргасыз адамзаттын айласын кетирип Көкө Теңир илимге ар түрдүү багыт аркылуу алып келет. Бирөөлөрдүн ден соолугунан, бирөөлөрдүн ишинен, пикир келишпестиктен, мал пулунан өңүнө өтө суук көрсөтүп коет. Сөзүн кунсуз, өтүмсүз жарат чыгат. Кулагында үндөрү кулат, көңүлү тынчыбай баштайт. Аргасыз алып өтөт. Адамдын өзүнүн өзгө күчтөрсүз алсыздыгын, көз карандылыгын баяндайт. Анан ылгоо өткөл мезгилде көзгө сайып көрсөтүп туруп атат. Демек ошол Теңир теңдейт дегендей ошо ылгоо башталды. Кудайдан эми илим түштү деп мына диндегилер айтат. Пайгамбарыбыз көрүптүр, барыптыр, жазыптыр деп ошо хадистериндейбизби, тартиптеринби бүгүнкү күнгө чейин аткарып жүрөт. Азыркы убакытка чейин ошо башын көтөрбөй сыйыныш керек деп мисалга. Ансыгындай ошо Кудайдан дагы илим түштү. Бирок илимдин аныгы кандай, дегиле бул илимдин жыйынтыгы кандай дегенде, мына кайра Кудай жарыгы деген китеп жазылды, Адеми деген кыз жазды. Ушунда 2014-жылы, 2012-жылы берилген экен. Анда да ушул айтып атат: Кудай, сен динде эле жүрүп мага керек эмессиң, мендей болуп мага абдан керексиң деп. Карасаңыз. Бул табигый илимди адам ата көрүнүп Кудайдан илимди бердир деп ишарат кылып кеткенде. Анда дагы берилип атат. Ар бир адам ошо жаратуучулук сыпатка өтүш керек. Аң сезим ошо бийиктеш керек деп. Чындап эле азыр биз төмөндөп кеттик, ылдыйлап кеттик, ак карага бөлүнүп алдык, урууга бөлүнүп алдык, жердешке бөлүнүп алдык. Көз караш калдырып алдык, жашоого жаралуу максатыбызды билбей келдик. Өзүбүз ким экенбиз, эмнеге жаралдым, деги мен киммин деген түшүнүк жок. Ал адам ким, эмнеге жаман болуп атат, эмнеге жардуу болуп атат, эмнеге дин, эмнеге илим, эмнеге бай, эмнеге кедей, эмнеге адам өлөт, эмнеге адам ооруйт, эмнеге адам жол таппай атат, эмнеге баланчанын баласы кырсыгып атат деген изденүү жок бизде. Өз арбайыбызды эле согуп жүрөбүз, бирөөнү ошол эле көрүнө жагын көрүп коюп атабыз. Жаман болуп калыптыр, жакшы болуп калыптыр. Жакшыны байып кетсе аны көрө албайбыз, жаман болсо муну да көтөрө албайбыз. Башыбызга кыйынчылык түшсө аны да көтөрө албайбыз. Жакшылык болсо муну да көтөрө албайбыз. Ысык болсо, суук болсо буга да чыдабайбыз дегендей эле. Ар жагын көрбөй атабыз. Ишаратын могу ушу Көкө Теңирдин, же болбосо бул жерде айтылат Арбай, Алла, Кудай, периште деп сүйлөбөй, Көкө Теңир деп сүйлөгүлө деп ал ошо жыйынтык, жалпы. Же болбосо динде айтылат го, Алла күчтүү, Алла өзү буйруйт, Алла жан салат, Алла ырыскы берет деп. Ошо туура да. Ал эмне жалпылаштырып аалам ээлерин айтып атат да, Алла деген аалам ээлери. Ансыгындай кыргызча айтканда Көкө Теңир, көктөгү теңдөөчү күчтөр. Мына
ошентип бир ишарат бергенин түшүнбөй атабыз. Кудайыма шүгүр, ушул жалгыз адам ошонун баарын сиңирип алып, ирээттеп, ачыкка алып чыгып, азыр көп адамдар ойгонуп, козголуп, изилденип, өсүү бар. Бул же мамлекеттен акча каралган жок эл окутканга, керек болсо эфир берилген жок элди окутканга, үйдөлөткөнгө. Тетирисинче кызганыч, буруу, ага караганда өздөрү мактаныш керек же мактанайын десе маанилүү деле маселеси жок. Диндерге канча акча келип атат? Мамлекет тараптан бөлүнүп атат, дүйнөдөн акча бөлүнүп келип атат. Бул кыргызчылыкка же болбосо кыргыз өзүн таанууда ушул жалгыз адам пулун төлөп телеге, эфирге чыгып, пулун төлөп гезитке чыгарып, элчилерди ышандырып, пулун берип, элдиге жөнөтүп, тилдеп, аларды кызмат кылгыла деп, эми кутулуп атасыңар, сыноодон өтүп атасыңар деп, жеке аракет менен болсак дагы бир кыргыздын канында болгондуктан, ошо ынандыра сүйлөгөндүктөн, ааламдык илим болгондуктан, ушунун керемети өзүнөн өзү иштеп атат. Урматтуу улуу журтум, эң биринчи ушул жан дүйнө бейишке айланат, жашоо өзү бейишке айланат, ушул табиятыбыз өзү бейишке айланат, адамзаттарда аябай бейпилдик болот, Кудай буйруса. Ошо адамзатта бейпилдик болуш үчүн адамдын жан дүйнөндө бейиш болуш керек. Өзүңүздөрдү бошотуп отуруңуздар, жөлөнүп отурасыздарбы, чалкалап жатып аласыздарбы? Бошотуңуздар. Силер рульда бараткан жоксуздар. Бу жерде таш жатат, бу жерде светофор турат, бу жерди илип кетпейин, бу жерди сүзүп албайын дегендей. Майым аз калдыбы, кызыл күйүп калдыбы, гайы турабы дегендей, жаркасында бирөө ой тоон сүйлөп атабы деп ачуу келчү жер эмес. Сиз ошо эфир угагында энергия өтүш керек. Энергияга толгон адам мына энергия өткөрө алат. Энергия деген заман келди. Эмоция, энергияны эмоция жеп келген. Ошол энергия өткөрүш үчүн, энергия өтүш үчүн ар бир адам өзү энергиялуу. Ар бир адам өзү касиеттүү. Ошо энергияңыздарды качырып алгансыздар. Сиздер эки көзгө алдырып, жаман сөздү сүйлөп, ичи тарлык кылып, ошондуктан баягы бир күн уруш болсо 40 күн периштеси качат дегендей, ошо качкан керемет касиетти жайгаштыруу үчүн өзүңөрдү ушу улуу сыпатка, маарбайлык, периштелик, улуулук сыпатка калыптандырыш үчүн өзүңүздөрдү бош кармап отуруңуздар. Боштондук деген заман келет өзү. Боштондук үчүн ар бир адам күрөшөт. Керек болсо тентип кетиши мүмкүн, бекем кысып алсаңыз. Жерип кетиши мүмкүн, эски жашоосуна батпай кетиши мүмкүн. Себеби жан дүйнө эмнени кааласа адам ошону кылып калат. Мына табити тартса тамак жейт да, тартпаса жебейт, аппетит сыяктуу. Мончого барса же сууга түшүп келет, мустак бассейнге, же парга киргиси келет, тело жан дүйнө эмнени кааласа. Же ысык душка түшкүсү келет. Ансыгындай ошо ичтеги жан дүйнөнү биз кысып атабыз да. Ошону бош кармаңыздар. Жаныңыз анан сиздин дене досуңуз бар. Жан дос, дене дос. Дене дос менен биз жан досту кысып алганбыз. Дене дос бул мээ, көз, ооз, моо, тело. Жан болсо аба, арбай, Кудай, тегерегизде энергия, иштеги жан. Көзгө көрүнбөйт, Кудай арбай. Тегерегизде энергия. Жаның да көзгө көрүнбөйт, бирок сени бийлеп атат. Алар бир тууган. Арбай, ичиңдеги арбай, асмандагы арбай бир тууган. Кечээ келген кетет, ошондуктан эртең өлүп калсаң ал боштондукка чыгат. Сенин тапканың, тергениң, балаң, чакаң өз күнүн көрө берет. Карызың, капаң ошо менен боштондукка чыгып кетет. Ошондуктан эртерээк өзүңүздөрдү бошотуңуздар. Ошо тегерегизде көзгө көрүнбөгөн энергиялар бар. Ошо ой менен башкаруучу энергия, улуу энергия, окшош энергия, боштондук энергиясы деген. Ушу денеңиздерди бошотуп, кай жерде болсо, ушу жолдо бараткандабы, менин оюм оордун да деп
кайра кайталап айтып, баягы келмени кайталап айткандай, денеңиздерди бошотуп, кана кеттик мен наркоман. Боштондук энергиясы менин турпатымды бийлесин. Анан денеңиздерди бошотуңуздар. Кадимкидей сөөңүздөргө чейин чымырап баштайт. Жаныңыз улуу дүйнөдөн келген. Улуу күчтөр күчтүү турбайбы? Сиз эми өзүңүздү таанысаңыз, сиз да күчтүүсүз. Сиздин оюңуз менен батаңыз кабыл болушу мүмкүн, сөзүңүз кабыл болот, оюңуз орундалат. Ошон үчүн мен улуу энергиянын ээсимин деп өтө боштондукту пир тут. Анан бош отура кой. Ушу мен сүйлөп аткан убакта бул ааламдын сөзүн сүйлөп атам да. Мына бул жерде да ошол кайталап жаратуучу сөз бар, боёп, өзүн адам боёчу сөз. Мен ааламдын сөзүмүн. Айтыңыздар кайра мен ааламдын сөзүмүн. Адамдын пенденин сөзү эмес да сиз. Анысы кандай ошо мен сүйлөп аткан убакта аалам күчтөрү көзгө көрүнбөгөн. Табият күчтөрү, ыйык адам күчтөрү кызматта болот. Ар кимдин ар адамга кандай таасир этет? Ордуна, о жашоодогу кызматына, касиетине жараша калыптандырат. Бирөөңүздөрдү арбай сыпатка, бирөөнү пенде сыпатка, бирөөнү периште сыпатка дегендей калыптандырат ошо энергия өтүп. Жан дүйнөңүз тынчып, өзгөрүп, ар кандай болуп баштайсыз. Калыптандырат, касиет ыйгарат, эки көзгө көрүнбөгөн бийонур энергия аркылуу пенде кутучага операция жасалат. Эки көзгө көрүнбөгөн көп сырлар, нурлар берилет, чоң тазалануу болот. Ал кантип болот дегенде, мына барыстан алай ошонун баарын сиңирип алган. Мына мен энергия өткөрүп аткан убакта өсүм эстеп баштап атам. Ошо энергия кадимкидей чыгат, барат. Операция кылат сизди, калыптандырат. Бош отуруп бериңиздер. Могу үйдүн ээси бар дейт го, көзгө көрүнбөгөн. Ээси бар го. Кээ бирлер сезет билет. Анысы кандай ушундай бир күч бар деп элестетиңиз. Телефондорду өчүрүп, бала чаканын ара коюп, тынчтыкта отуруңуздар. Эски жашооңорду эске салбай, эске албай, учурчак тутунуп, рахаттанып, ошо эфир телого дагы, теле аркылуу энергия өткөрүүгө дагы сыймыктануу менен талкуу бул. Ошого активдүү катышып отуруңуздар. Энергия өтүп атат. Ошо бизге көп чалат. Башыма ылдый кирди, буту колум чымырады деп бул чындык. Себеби мына өткөндө биз ошол дүйнөлөшүүнүн проектисин көрсөткөнбүз, ошо Арстаналай түндүк. Ал ошого калыптанды, ыйык күчтөр өзгөчө кароосундагы адам. Эми ошо бир ок, мындай ось пайда болсо эле, мындай. Ошого карап адам деле, арбай деле дүйнө айланат. Бул ок Арстаналай деп. Эми ошондо азыр мындайча айтканда бир Манасты күтүп атпайбы? Манас эми өз доорунда жаралган. Кыргыздын башына күн түшкөндө, кыйынчылык күн болгондо дегендей бир кыргыз журту үчүн. Азыр жаңы Манас бул Арстаналай. Бирок бул адамзат үчүн. Улуу Кыргыздан жаралды. Эми мунун баарын айтып отсак жомок, бирок бул чындыкка иштеп атат. Азыр мен касиет менен башкарам. Ошо касиет болгон үчүн мына от, суу, таш, сөз аркылуу эле энергия өтүп айга өтпөйбү атат. Өзүңүздөрдү бош алып отуруңуздар. Ал орустун айткан Кашпировский, ал жөн эле бир чоң психолог мисалга. Мени ошо энергияга толгон адам, касиет. Манас бабамда мына Кудай жарыгында да берилет. Кудай жаздырды атат Адеми деген кызга. Менин бар экендигимди Манас даңктаган дейт. Анан ойлонуп көрсөм, эми ошо Кудай колдогон адам ошентип кыргызды кайра түптөп кетти. Колдоп кетти, коштоп кетти. Басып алгандарды жергесине жеткирди дегендей. Анысы кандай ошол башка багытыңар жок, башка амалыңар жок. Мына бул баары бир адамзат
сезим туюм менен таанып келет деп айтылат Арстан Алайды. Баары бир демек адамзат келет экен да. Анан бул жерде берилет ошол кыргыздын жаны Арстан Алайды деп. Орта Азия элинин жаны Кыргызда деп. Батыш элинин жаны, өлкөлөрдүн жаны Орта Азия элинде деп. Демек бизден энергия алып атпайбы? Мына жаны деген ошол айыгып атат, жан дүйнөсү бийиктеп атат, өсүп атат. Энергиясы болуп мындай айтканда. Башка багыт жок. Бош алып отуруңуздар. Ошондо бүткүл адамзаттын бейлиги болгон Арстан Алайга буйрулган акыркы жыйынтык кабарлар. Караңгы түндүн атынан бүткүл адамзаттын күнү болгон Арстан Алайга чыныгы керемет кабарларды жөнөтөт. Арстан Алай элде жок, жерде жок көк асманды жаратуучу улукман перисине айланды. Биз улуу кыргыз журтум, биз дүйнө элин багындыра алабыз. Башчы боло алабыз. Бир гана бул улуу касиетибиз менен. Каражат, саясат, агым дин, техника, медицина деги башка нерсе менен адамзат багынбайт. Ошон үчүн сиздер өзүңүздөргө калыптандырасыздар. Мен кыргыз журтун багындырам. Кыргыздан дагы көп мага окшогон көчүрмөлөр көбөйөт дагы улуттарды, дүйнөнү багындырат. Биздин керемет куралыбыз ушу от, суу, таш, аба мына. Аба аркылуу энергия өтүп атпайбы? Анысы кандай ошо элде жок, жерде жок көк асмандын жаратуучу улукман перисине айланды. Бул дегеле адамзат кайда барат жаңы доордо дегенде жаратуучулукка айланат. Өзүңдү өзүң жарат. Өзүңдү өзүң бое. Менин духумду эч ким түшүрө албайт. Менин духум эч кимге багынбайт. Деп өзүңдү өзүң аябай бое. Ал жан дүйнөсү жарды адам сүйлөй бербейби? Ал чоңойот да, бала да, аны чоңойтуп келе бер мына. Өстүрүп кете берем, 1 жыл, 2 жылда адамзат менин деңгээлиме жетет да, түшүнөт да. Баланы деле өстүрүп кете берсең кийин кол арага жарайт. Анан сенин түйшүңдү мойнуңа алат, керек болсо сени боштондукка чыгарып коюп атпайбы кийин. Ата мен эле жазайм, отура бериңиз деп. Конок ашка барып кел деп. Анысы кандай мен да өстүрүп кете берем. Ошон үчүн өсүңүздөр. Ошо жаратуучу улукман перисине айланды дейт. Элде жок, жерде жок. Демек бир адам ошо жаратуучулукка айланып, эфирден энергия өткөрүп, сөз өткөрүп, керемет өткөрүп, азыр түш аяндар берилип атат адамзатка. Күнүгө козголуу болуп атат. Ошонун баары ушу абага жөнөткөн чоң программадан. Бир ок болот экен да, ошо ок куйруктуу жылдыз болот экен бул Арстан Алай. Аппараттар, түш аянды алгандар ошондон эле информация алат. То есть аалам дагы бошоп кетет. Бир өз касиетин бир адамга берип, мындайча айтканда. Андан кийин Арстан Алай өз ордуна түндүктөгү тактысына эми караңгыда да отурганы бүт арбайлар адамзатты кароого алды. Мына кароого алды, ар кайсы жерде сот болуп атат. Бирөө өсүп атат. Ким өсөт дегенде карапайым адам өйдөлөп кетет. Жеп ичкендер, алдагандардын жыйынтыгы чыгат. Себеби бул доордо ар адам өз касиетине жараша кызмат кыла алат дейт. Бул кандай дегенде илгери жанагы адамдын энергиясын тактаган Толубай деген сынчы атабыз болгон экен да. Бул балаң элчи болот. Атың барда баягы жер тааны, атаң барда эл тааны дегендей, атаң барда балаңа жер эл тааныт деп. Бул балаң малчы болот. Ошо малчы болот деген бала малдын жанында жүрсө, мал көктөптүр, көбөйүптүр, өсүптүр. Ал ошо менен рахаттаныптыр. Койдусу агаразы болуп мисалга. Анысы кандай азыр дагы ар бир адам жолун табат. Биз ошо Толубай сынчы сындагандай өз ордубузду билбей, күнүмдүк тиричиликке берилип алып, майдаланып алып, астыбыз мусор чогултуп жүрөбүз, ортобуз мус жагып жүрөбүз. Аркабыз эптеп күн көрүп жүрөбүз. Биздин ордубуз жаратуучулук. Ошо улуулукка калыптануу, дүйнө элине багыт берүү, байлык топтоо эмес. Ал элдин ырыскысы байлык. Байлар өзү жоюлат, банктар өзү жоюлат. Демек байлар кырсыктайт, жоюлат. Ал соттон жашырып кое берет да бирөөнүн намына катап. Жок, улуу күчтөр аларды куткарбайт. Керек болсо жанын алып коет, буйрубай калат оокат өзүнөчү. Бул карапайымга элге өтүп кетет. Баягы Ленин колхоздоштуруп, совхоздоштургандай, ортого алып бергендей. Өзүнөн өзү бир кызык бурулуш болот. Мына ошондо
сиздердин жаратуучулугуңуздар сиздерге, сиздер улуулугуңуздар таанышкан, могу улуу высшие силы дегенде, эми высшие силы, жогорку күчтөр, улуу күчтөрдөй сыпатка ээ болушубуз керек. Качан адамга касиет жугат, качан каражат келет десеңиз, сиз ушул калыптануу болот эфирден деп атпайбызбы? Улуулукка, мынау сыпаттары карабай, периште сыпатка калыптангандан сизге каражат келет. А сиз ак карада жүрө берсеңиз, ал каражатты сиз кубалап аласыз, ал качып алат. Ал сизден келип орун табыш керек. Караңыз, урматтуу. Ошон үчүн эмне кылыш керек? Бурулуш кылыш керек адам. Кайра мындай көчүрүп айтып атам. Ошо өзүмө берилгенин, мен өзүм калыптанганымды, Арыстанбай жөнүндө чыныгы жомоктор жазылат, касиеттүү сөздөр айтылат, түгөнбөгөн тилектер арналат. Айгыса тилектер арналат. Бирөө о дейт, бирөө то дейт, мен жөнүндө өтө көп сөз болот. Бирок сөз болуп анан чындыгына чыгат да. Арыстанбай 21-кылымдын чыныгы кыргызы деп жылдыздардан буйрулду. Кыргыз болуу өзү кыйын иш экен да. Бул жөн эле кыргызмын деп жүрүш кыйын экен. А кыргыз бул жылдызды тескеп атпайбы? Жерде туруп алып көктөгү жылдызды тескеп атат. Кыргыз керек болсо адамзатка тагдыр буйруп, могу жаңы заманды жетектеген атпайбы? Демек, карачы мына, көктөн араң бир адам жылдыздардан Арыстанбай 21-кылымдын чыныгы кыргыз деп жылдыздан буйрулду. Бир адам кыргызга буйрулуптур. Эми калыптанат экенбиз да, бул кыргыз болуу кыйын иш экен. Арыстанбайдын 41 керемет иштеп, эл ишенимине ээ болот. Мына, энерги өтүп атат, урматтуу улуу журтум. Сөзүмдө канча барык бар, өзүмдө канча салт бар. Бутумда код бар, көзүмдө от бар, сөзүмдө хут бар. Анысы кандай көп кереметтерим иштейт эткенде эл ишенип баштайт. Арга жок да, айыгып атса ишенбей не калат. Башка аяктан бир чындык көрбөсө айыкпай не кылат. Табият бизди далилдеп берет сөзүбүздү. Жерене жөлөмөгүчтөр айтканыбызды коштоп колдоп мөөр басып берет, урматтуу улуу журтум. Ак үйдө өлүм менен тозок бар. Бос үйдө өмүр менен жомок бар демекчи. Биз кыргыз үйдө отуруп алып, оттон жагып коюп, өмүр менен жомокду айтып, дүйнөнү тегеретип тегиздеп атпайбызбы? От, суу, таш, абага буйрук берип. Мына бу жерде берилет. Табият жер адамын табыгы илимге багындыруучу Теңир буйруган көсө, жан дүйнөлөрүн ойготуучу жазалоочу сабоо. Биздин максат кыйратуу эмес, бирок арга жок. Табият аркылуу гана дүйнөнү багындыра албасак, биз багындыра албайбыз. Табиятка биз катуу тилдерин билип алганбыз. Ага кирген кезде табият иштеп берет экен да. Табият качан багынат? Илгери бирөө жамгыр жаадырып коюптур дегенге. Ал үчүн дагы улуу сыпатка калыптангандан багынат. Жөн эле келип туруп бирөө 10 миң бата кылып кой союп жамгыр жаасын десе жаабайт да, же дүйнөнү тегеретип келсин десе. Ошон үчүн улуу сыпат, жанагы ошо Манастын касиети деген ошол да. Мындай заманга жараша келет экен да. Ааламдык бир керемет. Бул чындык, урматтуу журтум. Ошондуктан мына сөзүбүздөн адам айыгып атпайбы? Бул жакшы төлгө белги өзү. Сөзүнөн адам айыгып атса, сен ооруп көрбөгөндүрсүң, бирок ооруган адам ордунан туруп атпайбы? Жөн эле ушул эфирден. Бул төлгө белгиси өтө жакшы. Бул кыргызга куттун келгени ушу да. Сөзүнөн адам айыгып атса. Элчилери, окмуштуулар, журналисттери, дубаналары, шаманчылары, улуу күчтөрү, манасчылары күн түндүбөй иш аткарышат. Азыр бизде ошо шаман деп коебуз, эми ырым-жырым колдонгон, ушу менден окуп чыккан балдар, кыздар, эжекейлер бар. Эл кыдырып жүрөт. Окутуп, түшүндүрүп колунун келишинче. Азыр адамдын кыргыздын аң сезими аябай түшүп кетти да алды. Кыдырып түшүндүрбөсө, өйдөлөтпөсө, келип туруп эле өйдө бол дегенге болбойт да. Анын деңгээлине түшүп, бая саста турган адамды ошо деңгээлге барып, анын састан сүйрөп чыгыш керек да. Ылайда турганды жанына барып анан колдон тартып алыш керек да. Анысы кандай мына ошондой күнү түнү кызмат кылып атат. Улуу күчтөр күнү түнү кызмат кылат дейт. Алардын максаты ошол. Адамзатты бириктирүү, бир идеяга, бир мүнөзгө өткөрүү, улуулукка калыптандыруу. Арыстанбай оюн топтоп улуу чындыкты сүйлөйт. Мына чындыкты сүйлөп атам, улуу чындыкты. Болушу бул акыркы доор. Бардык элдик кадамдарды туура деп
мээрим төгөт жаратат. Бирин коюп, бирин иштеп адамзатты от казанга кайнатат. Ооба, баардык иш туура. Кинодо жаман роль болбосо, жаман ролду бирөө аткарбаса жакшы каарман көрүнбөйт да. Анысы кандай ошол азыркы дүйнөдө болуп аткан кыйынчылык деле, азыркы саясатта болгон деле өйдө төмөн ошондогу ролдо ойноп аткан адамдар деле жакшы. Себеби ушул көктөн ошондой буйрулган. Бул жерде так берилет. Башатта ошондой түзүлгөн. Бул программа, жогорку Кудайдын эле программасы. Эки качып кеткен падыша да жакшы. Бул күндү көрбөсө кыргыз ойгонбойт эле деп, изденбейт эле да, чындап эле. Көзү менен көрмөйүн иш адамдагы кээ бир адамдар ишене албайт экен да. Жан дүйнөсү жарды болсо, көкүрөгү сезбесе, алардын көзүнө бир беле көрүнүш керек да. Же кырсыгыш керек, же кыйынчылык күндө калыш керек, же тагдыр дабдыраш керек. Анан ошондон изденүү башталат да, жанына күч келген күндө. Анысы кандай ошол башатта эле түзүлгөн программа экен. Ою менен башкарышы чоң ордого айланат. Кудай ою менен башкарат да, колу менен жерди же адамды жасабайт да. Мисалга, адам деле ою менен бата беретпи? Алдыңа кетейин, сөзүңдү уктуң, эми жолуң ачылсын, духуң бийик болсун, элди жерди уят кылба деп ою менен берет, сөзү менен берет, назар салат. Анысы кандай ою менен башкарыч чоң ордого айланды. Арстан алай. Уламалары көбөйөт, колунан иш алгандар касиеттүү болушат. Ооба, кантип касиеттүү болот? Мына кээ бир адамдар азыр бата берип койдук. Анан бата берип койгулачы, анан жылкы союп, анан тамакка чакырып, анан мен бийликке бараттым эле. Ал куру жала бата, ал ой иштебейт. Сен сура, оорду барбы, жокпу, ойлон, 1-2 күн жок дегенде. Анан бата бер, болбосо жөнүндө уят ишке барып атасың да, батаң иштебейт. А бата качан же болбосо ошол жерде колунан иш алгандар дейт. Биз эмне болуп, мен аалам үчүн барайтам, ата-бабамдын арбагын актап барайтам азыр мен. Ошонун айткан ишаратын кыргыз журтума жеткирип барайтам. Анан ошого кол бут болсо, элчилик кылса, кошо чуркашып китеп жазышса, гезитке бирдемени найбират этсе, анан мен назар салсам, анан касиеттүү болот да. Мен угуп калгам ошол көп эле акындардан. Баланча атаны ээчип жүрүп, анан батасын алып акын болуп калгам деп. Анысы кандай урматтуу улуу журтум, бата жөн эле кете бербейт. Ал деле барып атын токуган да. Ал да барып кийимин жыйнаган, жатаарда бир төшөгүн салышкандыр. Жумушун жеңилдетти да, анан сөзүн укту, анан назары түшкөндө анан батасы өттү да. Анысы кандай ошо батаны дагы назары салып, кичине эмгек мээнет кылып анан алыңыздар, анан бериңиздер, болбосо кураяка бата жүрбөйт дегендей, ал куру эле батаңыздар жүрбөйт. Анан жөн эле мындай энергияңызды кетирбеңиздер, уят болуп каласыздар. Мына ошентип отуруп, колунан иш алгандар касиеттүү болушат. Бизде рекламалык тыныгуу бар экен, андан кийин анан сөзүбүздү улайлы. Мына урматтуу улуу журтум, чыныгы улуу кыргыз чыныгы сөздөр, чыныгы иштер, чыныгы күчтөр менен гана сакталат дегендей, жаныбыз чыныгы дүйнөдөн келген, чыныгы дүйнөгө кетет. Азыр да ошол чыныгы дүйнө ээлери жерге түшүп алды. Ошо адамзатты куткарабыз деп. Эне ата уул кызынын ушакчы болушун, оору кылышын, жаман болушун, жалганчы болушун каалабайт да. Анысы кандай да ошо көзгө көрүнбөгөн күчтөр адамзатты куткарабыз деп атат. Ошон үчүн акыл менен, адам менен азыр арбайлардын, же болбосо ошо караңгы дүйнөнүн урушу, соту болуп атат десек болот. Аалам мыйзамы түшкөндөн кийин ошол керемет күчтөр ошол бир адамга кызматка ыйгарылган экен. Эски элчиликти майда ишти элге берет, сыр кабарларды алып чоң күч болуп берет. Дүйнө элин түгөнбөгөн сыр сандыгы буларсыздан алай болот. Көкө теңир монастыхы коргойт. Боз үйдө от жагып, көбүртүп сүйлөп, мына ушундай адамзатты бириктирет. Кантип? Ою менен. Ошо мен жашоонун үнүмүн деп сиздер да айтышыңыздар керек. Мен жашоонун жомогумун, жомоктоштуруңуздар жашоону, дүйнөнү. Мен жашоонун сотумун, соттоңуздар. Илгери бирөөлөр каргаган го, жаман адамды соттоңуздар, калпчыларды соттоңуздар, оюңуздар менен эле. Тилдеп, көз көрүнө тилдейсизби?
Анысы кандай, мына мен дүйнө элин тегиз кылып жараттым. Мына азыр оорукчандар айыгат. Карапайым байкуш кыргызым, карапайым байкуш мындай өзү менен өзү болгон адамдардын сөзү орундалып баштайт. Жаман деген адамдар өтө тез оңолуп кетет. Жакшы дегендер аябай таң калып калат, тааныбай калат алар. Анысы кандай, мен тегиз кылып жараттым. Мен эгиз кылып жараттым, өзүм окшоштуруп. Түшүнүгү бийик, кайтпас, духу бийик. Аң сезими терең, көкүрө көз иштеген дегендей. Өзүм окшош кылып жараттым. Мен түбөлүктүү отмун. Мына менин бул мантрам, адамзатты бириктирүүчү. Мен адамзатка жол көрсөтүүчү шам чыракмын. Мен жаратуучу, сөзүм менен, оюм менен жаратуучу улукман перимин. Мен түбөлүктүү казынамын. Мен үй бүлөм менен чоң аламын. Ооба, үй бүлөмдө көп утуштарды алган. Эсирип кеттим, элирип кеттим, духум түшүп кетти, күлкү болдум, жаздым, мына куткарды. Мен арбайлардын ядросумун. Эми ошондо сен ошончолук гармонияда болсоң, сени менен алар таттуу мамиледе болот экен да. Ошону элге жеткирип атсаң, келген адамна бул жөн келген жок, ата тегин арбай алып келди окшойт деп мамиле кылып, тозуп алып, духун көтөрүп, жыртык жерин жамап, көкүрөгү жыртылып келсе көкүрөгүн, көңүл чөгүп келсе көңүлүн көтөрүп, анан майдалап түшүндүрүп берип, бата берип, мээрим төгүп, анан жөнөтүп. Мына бүгүн бир кыз кечээ жазып туруп, айке, бир жылдан бери Америкага кете албай аттым эле, мээрим төгүп коесузбу? Атыңды жөнүңдү жөнөтчү, мээрим төктүм, бүгүн жазып туруп, өттүм. Кудай буюрса, уруксат алдым Америкага кеткенге деп. Бул жерде да так берилет. Жаштарга мээрим төккүлө жолун ачык кыла деп берилет. Караңызчы, анысы кандай, ошол мээрим тök. Сен ушунча энергияга толдуң, эми жерди жарат, жаса, бое, мээрим тök. Мен керемет дүйнөнүн математикасымын, жыйынтык чыгарам деген сөз да, бул математика. Мен бул бүткүл адамзатка амал берүүчү сырмын. Амал берем, амал, сыйкыр берген бир сырмын. Мына ошентип, урматтуу улуу журтум, дүйнө эли ушундай биригет. Бир адамга биригет, бир идеяга биригет, бир мүнөзгө биригет, бир кыргыз журтуна биригет. Дүйнө эли кыргыз болот же кыргын болот. Кыргызга айланат. Кыргызчылык могу, кыргызчылык деп берилет ааламдан. Бул адамзатты кыямат күндөн куткаруучулуу саясат. Мына кыямат күн болуп атат да. Духтары түшүп атат, иши жүрбөй атат, суу каптап атат. Кыямат күн да. Оору суркоо болуп атат, арыздашуу болот. Кыямат күндө бир ала салган эле элестетпейли. Кыямат күндөн кыргыздар кыргызчылык куткарат. Көрөрманыбыз бар, саламатсызбы? Арбай деген сөздү кандай түшүнсө болот да, түшүнүксүз болуп атат да мага. Эмнени түшүндүрөт? Мындай жалпак тил менен кененирээк. Саламатсыздарбы? Болду, түшүндүм. Арбай деген жан ааламга чыгып денедос өлгөндөн кийин рух, жан арбак болот экен да, арбак. Дух, воздух, духов возит. Бул экинчи дүйнө, арбак жашоосу. Анан бейиш дүйнө жана жаннат дүйнө, үчүнчү дүйнө, соңку дүйнө, нур дүйнө, ааламдык кызматка даярдык деп анан арбай деген ары байыган. Мына карасаңыз, мунун алты энергиясы болсо, мында чексиз энергия болуп атпайбы? Анысы кандай, арбай деген ушу баягы арыңды, өз арыңды өзүң көрчү. Арың дурайын, же өз арбайыңды өзүң тартчы дегендей, ушу ары байыган бир чоң энергия экен. Алладан кийинки адамзатты тейлөөчү ушу арбай экен. Жалпак тил менен. Эми муну түшүнө албасаңыз, анда да кичине талкууга катышып, өзүңүзчө изилдесеңиз болот. Мына ошентип, урматтуу улуу журтум, андан ары кандай болот? Ушу 1-май 14-жылдан баштап бир чыныгы закондор иштеп баштады. Чыныгы закон жерге түштү да, эми чыныгы закон иштеп баштады. Бүткүл адамзат Арстан Алайдын ошол кыргызчылык, теңирчилик, манасчылык, шаманчылык деген ушу 4 илимди казып башташат адамзат. Теңирчилик, кыргызчылык, шаманчылык, манасчылык бул дин эмес. Дүйнө тааным. Дүйнөнү мындай кенен түшүнүп.
Ааламдан келген акыреттин, теңирдин сырлары, теңдешсиз аяндары бул дине эмес. Нур дүйнөнүн, мынабу дүйнөлөрдүн түпкү нускасы. Ошол илимди эми адамзат казып башташат экен. Себеби табылмай илим жакшылык алып келбейт экен, анан табыгы илимге аргасыз келет. Ошол от, суу, таш, аба кырсыктырат, вирус кылат, аң сезимин түшүрөт, жабыркатат. Эми кандай сценарий бар ааламдан биз билбейбиз, бирок учурчак менен иштеп кете беребиз. Анан ошол кезде кыргыз жол көрсөтөт. Ай доордун талабы ушул. Силер пендечиликтен чыгып ааламдык түшүнүккө өткүлөчү, ааламдашууга өткүлөчү, дүйнө эли биригиш керек деп ушинтип багыт көрсөтөт. Кыргыз ааламдан келген өкүл. Ошон үчүн улуу кыргыз делип атпайбы, улуу күчтөрдөй түшүнүгү бар кыргыз деп. Кыргыз жерге түшүп алып бир байыганга шарт болбойт экен. Таза кыргыз байый деле албайт экен, иши деле жүрбөйт экен. Себеби кыргыз пендече жашап өтүү мүмкүн эмес экен. Кыргыз кызмат үчүн келет экен, пендече жашоого келбейт. Кызмат үчүн. Мисалы мен илгери магазин ачсам иштете албадым эле. Бир жылдары иштеген, кийин иштете албадым. Эмнеге деп кийин ойлонсом, менин кызматым ал майда иш эмес экен да, алып койчу, көңүлүмдү кирдетип, ал бирөөнү алдап, бирөөгө сдача бербей коюп, бирөөдө кымбат айтып дегендей. Ал менин ишим эмес экен демек. Демек мен кызмат үчүн келгем. Анысы кандай азыр көпчүлүк кыргыздын иши деле жүрбөй атат, токтоп атат. Көп тарабынан. Сен демек ал бүтүптүр, ал материалдык мирге күрөшүп келипсиз, ал бүтүптүр. Эми магический мир. Ошо жаратуучулук. Кыргызчылык бул сыйкырчылык да, сыйкырчылык это магия да. Мына баланын жүрөгүн көтөрдү, айыкты. Ошентип жаңы доордо жаратуучулугу менен от, суу, таш, аба менен сүйлөшүп, табиятты тынчытып, улуу кыргыз табиятка сыйынып, сырдашып туруп жетектеп алат табиятты. Ааламды сыйкырлап башкарат, адамзатты аруулантып бириктирет дегендей. Арууланткан эми сөз менен жеткире албайсың жа ушунча миллиард элге. Оюң менен. Сен өзүң ошого калыптансаң эле ошо сенден от, суу, таш, аба алып кетет экен дагы көчүрмө болот. Ошентип азыр биздин доор келди. Бир кыры чоң кут келди кыргызга. Оомат келди, дөөлөт келди. Бир кыры чоң түйшүк милдет келди. Чоң адамдын деле чоң милдети бар да. Чоң аял чоң киши дейт го. Чоң ал шеп дейт го. Шептин да шептей түшүнүгү болуш керек. Түшүнүгүнө жараша кайра түйшүгү болуш керек. Анысы кандай ошол жерде азыр ошол жаратуучу ордун арбай аалам күчтөрүнүн ордун, Кудайдын ордуна кыргыз аткарып калган атат. Ошондо аалам тоодо, ала тоодо кудайлар жашаптыр деген билдирүүлөр болгон экен илгери. Ошо жаратуучулар, батасы менен, назары менен жаратуучулар, аалам жер менен сырдашкандар. Жамгыр деле Кудайдан болот дей берет да, аны кыргыз эми ошо бир керемети жеткен кезде, энергиясы толгон кезде бир башкарып коет экен. Ошол мына теңирчилик деген ушул. Бул дин эмес. Жанагы жан дүйнөсү жарды адамдар сүйлөй берет, алар асманга аскан, ал кылган, анан кушка берген. Турпатыңды кушка берип атабы, куртка берип атабы айырмасы кайсы? Сен жан дүйнөңдү өстүрө албай атпайсың, кайра бир чектөөгө алып барып атпайсыңбы? Мусулман капырга бөлүп атасың, кыргыз эле бир канчага бөлүп атасың мисалга. Ал адамдын баары эле бир, дини кайсында болсо, ишеними бийик болсо болду. Жаны бар да анын. Ада бир кызматка келди да, ал мүмкүн сага бир кут болуп келди. Ал ошону менен ишиң жүрбөсүн. Ошону менен бир жаман адам жиберип бир Кудай жана жетим балдар деле келип анан асырасаң кийин тың чыгып керек болсо өз балаңа караганда сен ошол багып чоңойтуп атпайбы? Анысы кандай жаман адамдын да бир жакшы жагын тапсаң, ошо менен бирге энергия келгендир. Мына ошентип отуруп адам өзүн таанычу мезгил келди. Анан ошондо эмне дейт? Аалам күчтөрү көзгө көрүнбөгөн күчтөр. Башатта табият бейиш болгон экен, адам жаратуучу болгон экен. Буяка түшүп алып өзүбүздү тааныбай. Азыр башатка кайтуу куюну жүрдү. Ошо башатка кайтуу куюну жүргөн кезде Арыстан Алайга каттоо менен жүргүзөт дейт да. Биз келген адамды сабак бергенде каттоо калабыз. Ырыбына ушу энергиясы иштеп кетсе экен деп. Анан сабак беребиз. Мына Арыстан Алайдын милдети илим берет, алтын доор өткөзөт, көзүн ачат, колуна таяк болот, оюна жөлөк болот дейт. Оюңуздарга жөлөк болуп атам, көкүрөгүңүздөрдү ачып атам мисалга. Мына каттоо калдык. Биз быйыл кол топтоп аткан кезде эми ырымы кылдык. Эми ушу бизге кол койгондор каттоодон өтүп кетсинчи, ырымына.
Ушу Абдулдаев туура сүйлөп атат деп бир ичинен ойлонуп бир энергиясы иштеп катты ойго өтүп кетсинчи алтын доорго баягы бир заявление деле берет го окуу жайга киргенде. Барганда бир абитуриент болуп деле катталат го. Студент болгондо да катталып атка. Ансагандай биз ырымын кылдык 50 миң кишини. Ушулар алтын доорго өтүп атат. Кол койдуртуп аткан кезде кээ бир түшүнсө айтып, түшүнбөсө оюбузда. Ушулар жакшы адамдар экен, бизге кол коюп берип атат алтын доорго өтүп кетсинчи деп. Анысыгандай ушу каттууго кайтуу жолун Арсталай аркылуу жүргүзөт. Ошон үчүн урматтуу улуу журтум, менде эч кандай кызыкчылык жок. Менде ошо кызыкчылык болбогон үчүн өз кызыкчылыгымды, өз абийиримди, эски түшүнүгүмдү өчүрүп коюп мына болушун сиздерге жеткирип атам. Кайда болсом ошо улуу чындыкты сүйлөп атам. Китептин аты өзү улуу чындык. Мына ошон үчүн каттоодон өтүңүздөр, илимиңиздерди алыңыздар. Болбосо кырсыгып кете бересиздер. Тегеренип бир айлампага чөп түшүп калабы мынтип айлана берет го, ташты сүсүп айлампа жашоого эле түшүп аласыздар. 10-20 жылдан кийин айтасыздар, 5-3 жылдан кийин баягы деле түшүнсөм болмок, өссөм болмок, өйдөлөсөм болмок. Бул жөн эле бир кут турбайбы? Ошо биздин тилмечибиз турбайбы? Жөн эле мындайча айтканда, асман менен биздин ортобузда элчи турбайбы? Тилмечи турбайбы деп түшүнсөңүздөр болот мени. Динге, окумуштууларга, медиктерге, криминалдарга, бийликке, байларга кишен салынды. Эми өспөйт ал жол. Криминалдар, диндер, интеллигенттер, байлар, бийлер. Себеби алар өзүмчүлдүгүн кылып атат да. Адамзатты өсүү жолунан тороп коюп атат. Өз кызыкчылыгын алып атат. Алар тез келип соттолуш керек тетирисинче. Бир адамды бир күн күттүрүп коюшуң деле туура эмес го. Момча миллиард элди, момча миллион элди өстүрбөй улуулукка. Тетирисинче эмоцияга алып, шишик кылып атат, жара кылып атат. Ошо эмоциядан болуп атат да. Ансагандай мына ушуларга кишен салынды. Иштери жүрбөйт, ойлору орундалбайт. Себеби чыныгы дүйнө ээлери жерде. Чынык адамдар чыкты, духу бийик адамдар чындыктын жүзүн ачат. Мага окшогон духу бийиктер чыгат. Эми кыргыз өтө ойгонду. Кыргызды эч ким токтото албайт, бурмалай албайт. Бул ааламдык законду ким бурмалайт? Адамды өйдөлө деп атса, ааламдан берилип атса, түш аян берилип атса, козголуп кетет да ичиндеги жаны. Духу көтөрүлүп кетпейби? Моюн береби? Окту качырбайбы? Чайкап атса, мылтыкты качырбайбы кыргыз? Ажалды качырбайбы кыргыз калыстык үчүн? Адамзат сезим туюму менен Арсталайды таанып келет, жолун табат, илим алат. Мына менин оюм, илимиңди ал, өйдөлө өс. Эртең улуттар келсе да айтабыз, сен табиятты тааны, кыргызды тааны, өзүңдү тааны, ааламды тааны, жаңы доордун талабын бил, мына илимиңди ал, каттоодон өт, каражатыңды төк, шартың канча, каражат кандай төгүлөт десе, каражаттуу адамдар келип касиет алып кетет. Касиет каражат менен гана жугат дейт башка улуттарга. Баягы кураяка бата жүрбөйт дегендей. Анысы кандай кыргыздын оорду окутуу, кыргыздын оорду илим берүү, кыргыздын оорду кудайдай кызмат кылуу, улуу күчтөрдөй багыт берүү. Мына ата жолунда деле Манас ата Каникейнеден бата чыкты деп атат го. Багыт деген ошо бата деген багыт берүү да. Анысы кандай сиздер калыптаныңыздар дагы эртең. Мына мен сиздерге багыт берип атам. Жанагындай кыздарга мээрим төгүп, жанагындай балдарга, эжеке агайларга мээрим төгүп коюп атам. Ушу бир келип кеткени, бир эле бардык эле айыктым деген адамдар бар. Издеп аттым, бара албай атам деген, бара албасаң да бир күнү келерсиң. Мүмкүн ошол учур чагы келек. Мына караңызчы, биздин оордубуз ким? Жаңы доордо. Кыргыз ошон үчүн дүйнөнү башкарат деген ошол. Багыт берет кыргыз жаңы доордо. Кыргыз уютку. Ирип-чирип кетерде уютку куйсаң, айраны уюп калат. Эртең сүсмө болот, алда иштелет, акыры курут кылсаң, ал сакталып турат. Анысы кандай кыргыз байып кетпейт. Анда майдага түшүп кетет эле да кыргыз. Өзүн жоготуп коет эле да. Ошон үчүн сакталып турган. Көк асман ээси өзү сактап турат. Биздин, менин ушу кыр-сырымды аныктаган техник аппараттардан келет. Дүйнө эле мындай бир аппаратка ишенет экен да. Анан келип мүмкүн караса, башыма нур чыгып турар. Же жүрөгүм башкача иштер, же кара куш мээримди текшерер, мунун мынча процент иштейт экен деп. Ошентип баары бир батыш багынып келет.
Арстан алай адамзаттын алтын казынасы чыныгы жүзү. Мына адам жүзү кандай болуш керек? Чыныгы жүзү, алтын казынасы жүрөгү болду. Муну кийин түшүнөсүздөр. Түшүнүп алган адамдар бар, астыга өтүп алган адамдар бар. Биз жалпылаштырып сүйлөп кетпесек, эскилеп эле майданы сүйлөй бергенде болбойт. Салт санааны сүйлөй бергенде болбойт. Керек болсо ошону баары тарых болуп кала берет. Мына Ленин системасы. Жакшына жашаганбыз, мен эле ошонун аягын көрүп калдым. А бирок тарых болуп калды го. Анысы кандай могу бала чагыбыз, азыркы өспүрүм курабыз. Азыр биз өспүрүмбүз. Жашыбыз 80ге чыккан менен да. Себеби эволюция бар, дагы бир. Могу күндөрүңүздөр тарых болуп калат. Ошон үчүн улуулукту уктуң дейт, умтулууга милдеттүүсүң. Мына улуулукка өт деп атат, улуулук сыпатка. Эми умтулууга милдеттүүсүң. Жерде эчтеке калган жок. Пендечилик жашоо өзү тозокко айланып кетти. Ошон үчүн улуулукка өс. Суу каптап кетсе деле өйдө эле чыкканга аракет кылыш керек да. Анысы кандай ошол бир кутулууга аракет кылыш керек. Бай мамлекеттер жоопко тартылды. Мына бай мамлекеттер эмне болуп атат? Баш аягын таппай атат. Станогу менен чыгарган доллары жетпей атат го. Элге ашпайт, эми өзүнө иштелип калат деп атат го, жанагы 180 миллиард, 200 миллиард деп. 2 күндө аалам күчтөрү, аба, биздин керемет жиберген куралыбыз талкалап өттү Американы. Ошентип багындырып алабыз. А табият кырсыгын эч ким токтото албайт да, президенти, сот уюму, техника, доллар багынып гана берет. Арстан алайдын ар бир күнү сот болот, керемет көчтүн эң биринчи башында иш баштадыңыз. Жаратуучулукту иштетип баштадым. Өзүмө ишенип баштадым. Улуу энергияны, көктүн билдирүүсүн, табияттын билдирүүсүн, адамзаттын жашоого жаралуу максатын элге жеткирип баштадым. Мындан ары менде карыз жок. Менден мындан ары кайгы жок. Мындан ары менде сыноо жок. Себеби сыноону жеңдим. Кантип? Мына ошону аткарып атып. Кырсык эмнеге болот деп турат, урматтуу улуу журту, мына жерде. Адам кызмат милдетин аткарбаса, ааламдык кызматын Кудайдын ачыктан эскертүүсү. Менде да кырсык болду, менде да кыйынчылык болгон. А көрсө ушуну аткарганда кутулуп кеттим. Мына ошону эми керемет күчтүн башында иш баштадыңыз. Ар бир күнүңүз закон болот. Сиздер дагы ошол сыноодон чыгып кетиңиздер, кырсыктан кутулуп кетиңиздер. Мына бул жерде түндүк уук кереге дегендей, мына түндүккө калыптанды. Эми уук болуп уланыңыздар дагы керегеге кызмат кылып бериңиздер. Мен жалпы мына жеткирип атам. А уук ким? Калыстар, адамдар, кыргыздар, журналисттер, саясатчылар. Алар алыш керек дагы, элге жеткириш керек эле. Ошондо карапайым эл тынчып калат эле, ак үйүң менен иши жок болуп калат эле. Өсү менен өйдөлөп кетет эле. Кыргызга президенттин деги эле кереги жок да, өзү башкара албайт да. Сыйкырын иштетип атса, аны президент башкара алабы? Жөн эле багыт көрсөтүп коюш керек. Биздин баратканыбыз ушу багыт берүү. А калган учур чакка карап ылайыкташа берет. Улуу кишилерге бул табакты тарт, кичүү балдарга бул этти тарт дегендей эле. Ошол улам өскөнүнө жараша, ошого жараша маалымат, ошого жараша энергия, ошого жараша багыт берилип туруш керек. Кыргызга эмес, адамзат үчүн, жалпы адамзат үчүн. Керек болсо табиятка да багыт бериш керек. Мына ошон үчүн кыргыз Толгон Токой Батыш идеология саясатына караганда кыргыздын кырда отурган бир үй бүлөсүнүн ою бийик, урматтуу журтум. Кырда отурган адам сайды көрүп турат да. Кырда отурган адам ылдый жакты көрүп турат да. Ошон үчүн кыргыз аталышы дагы ошол кырда жүргөн адам. Ошол бир кырга чыгышыбыз керек. Толгон Токой Батыш идеология саясатын жийип коюшубуз керек. Ал биздин менталитет, биздин идеология эмес. Арстан алайдын сыйкыр аурасынан от, суу, таш, аба, амал программа алып турат күнүгө. Улам өйдөлөгөн кезде эле эми аалам күчтөрү мына абада эмне бар экен? Арбай мазар ээлери бар экен. Ал алат экен да адамзатты багындырып келгенге иштей берет экен. Бир адам эле алтын доорду куруп коет. Мына бир адам эле теледен энергия өткөрсө, айыгып атса. Эртең дагы бирөөлөр калыптанат. Алар барган жерде да энергия өтөт. Мына бизден баргандар отурган адам уктатып коет жөн эле. Денеңизди бошотуңузчу, ал бул деп. Кыйын, мен кыйын деген мактанып, китеп жаздым дегенде, илимпозмун дегендерди. Себеби ошол окуп алды. От, суу, ташты башкарып алды. Ошондон алып турат экен энергиясынан.
программа от суу ташала. Көрөрманыбыз бар, саламатсызбы? Саламатсыз. Угуп атабыз. Алло. Угуп атам, айта кой, айта бер. Мен таң атайын дегенде кеше түш көрдім да. Түшім айтайын дегем да. Үйден төрт тарабынан эле суу агып атыптыр. Анан үйдө казайын не кылдым. Түшүңүз кыска айтылып калды, бирок түшүндүм. Үйүңүздүн төрт тарабынан суу агып кирип атканы бул таза суу. Үй бул адамдын жан дүйнөсү болот. Ошондо сиздин жан дүйнөңүз кайра таза суу бул селени информация, ааламдык илим. Ошо сиздин үйүңүз көкүрөгүңүз болуп чечилет. Ошо көкүрөгүңүзгө ааламдык илим кирип атыптыр. Мына эфирден көрүппү, өзүңүзчө да өсүппү. Азыр адамдын өзүнчө жүрүп эле өсө берет. Себеби абада ошо энергия кетип атат да. Сууда ошол энергия иштеп атат, жеренеде ошо энергия иштеп атат. Биз жайгаштырып атабыз, ошону адам өзүнчө эле өсө берет. Ошо мен бирөөлөр мага чалат да, мен ойлогондо эле сүйлөп атасың дейт да. Ооба, туура дейм. Сенин оюң туура, сен ойлогондо эле сүйлөп атам дейм. Себеби абаны ар кайсы адам дем алганда бир ой келет экен да, психологиясына, телосуна дегендей, клеткаларына дегендей, ансыгандай эле ошол сиздин көкүрөгүңүзгө, үйүңүзгө, түнөгүңүзгө ошол информация кирип атыптыр. Абдан жакшы түш. Табияттын кырсыгын токтотуп бер деп Батыш Арстанбайга кайрылат, жооп табыңыз. Эми буга жообун таптык. Ошо адамдын жан дүйнөсү өспөсө, табиятта кырсык кыйынчылык болот. Мына табият азыр тунарып турат. Ар бир адам мүнөзүн мээримдүүлүккө өткөрбөсө, табиятта кыйынчылык болот. Келиңиздер, табиятты карап, мээрим төгүңүздөр, эшикке чыгып азыр. Түн өрбөсүн. Бизге азыр жылуулук керек. Бизге энергия керек, күндүн энергиясы керек бизге. Мээрим төгүңүздөр. Жамгыры жазда жаасын. Мына ушул жерде эки секрет бар. Адамдын эмоциясы бар, нерв иштетип келсе, мантрайт. Азыр жайланышып калат деп ичиңен эле. Азыр көңүлү тынчыйт десең тынчып калат. А табияттын эмоциясын мээрим төгүп гана токтото алабыз. Төгүңүздөр эшикке чыгып. Мына ошентип отуруп табияттын кырсыгын токтотуп бер деп Батыш кайрылат бизге. Анткени ага чейин биз билишибиз керек. Бир кереметти көрсөтүшүбүз керек да. Улуу эл болсок, ааламда ошого өткөрүп болсок, адамзат ишенгидей. Ушул кыргызчылык, теңирчилик, манасчылыкты улуттар кантип үйрөнүшөт? Келиңиздер талкуу кылалы. Кантип үйрөнүшөт? Кантип түшүндүрөбүз? Эмелек агам арбай деген эмне түшүнбөй атам дегенде, жөнөкөй эле түшүндүрөбүз. Адам эки түзүлүштөн турат. Жан дос, дене дос. Дене дос бул кызмат кылат бул жашоодо. Көрөрманыбыз бар, саламатсызбы? Угуп атабыз сизди? Угуп атабыз, айта кой. Сөзүбүздү улай берели. Бизге бөлүнгөн убакыт аз. Мына кантип үйрөнүшөт? Ушу жаның ааламда келди, кайра ааламга кетет. Өткөндө бир эже айтпады, ошо квартирада жашап атпыз күйөөбүз экөөбүз. Дебем, квартира деген утурумдук жашоо да. Анан үстүбүздө бир кишилер бар экен, жашачу экен. Аны биз билбеппиз деп. Ансыгандай параллель дүйнө бар, арбайлар бар, аалам сыйкыр күчтөр бар, периште бар, Алла бар дегендей. Ошолор азыр энергиясын иштеп, ошолордун закону түшүрдү. Анан ошолор жеңип атат, ошон үчүн адам акылы менен жеңилип атат. Анысыгандай ушул нерсени түшүндүрүп туруп анан түшүндүрөбүз. Теңирчилик деген эми ушу ааламдык эле бир закон да, мындайча айтканда. Аны биз түшүндүрө алабыз. Адамзат кыргызга айланат. Чет өлкөлөрдүн ыйык жерлерин жаңыдан белгилеп бериш керек. Мына ошентип отуруп ааламдан өтө чоң программа энергия түшкөн урматтуу журтум. Биздин багытыбыз ушул адамзатка багыт берүү, жол көрсөтүү, өйдөлөтүү, өстүрүү. Бүгүнкү күндөгү майда чүйдө бул балдардын оюну.
саясат, өйдө төмөн, албисти өстүрүү, кайра чыйрыктыруу, өзүбүздү таанытуу. Бул көк асмандын, Кудайдын, Көкө Теңирдин эле бир программасы деп түшүнсөңүздөр болот. Азыр башканы кой, сен оппозиция болбой эле, сен чоро болбой эле, сен ак элечектерге кошулбай эле, сен өзүңдү таанып алчы биринчи. Биринчи өзүңдү таанычы. Өз энергияңа отурчу, айланайын, урматтуу улуу журтум. Ар бирибиз эне, мугалим, адам, медик, өзүңдү таанычы. Периштелер ушак айтабы? Койчу ушагыңды. Умайнен каарына каласың, эртең умайненин каарына калсаң өлүп каласың, мындайча айтканда. Умайненин каары бул Кудайдын каары. Жаман сөздү оозанбачы, кутуң качат. Улуу кыргыз жаман сөздү оозанбайт, жакшы атты угузуп, узатып коет, антпесе куту качат. Мына жаман адам ызылдап келсе, жан дүйнөсү жардана. Сен жамандашсаң, жамандыгы сага жугуп калат. Сен жакшы сөздү айтып, жооткотуп, мактап же алдап кетирбейсең, жамандык өзү менен кетет. Улуу кыргыз жан дүйнөсү жарданам келсе, жакшы сөз айтып, уютуп алат. Кел уютуп алалы. Урматтуу улуу журтум, эртеден ушу 1 саатта өткөн энергияңыздар кут болсун. Эри бардын заманы эмес, энергиялуунун заманы азыр. Каражаттуунун заманы эмес, касиеттүүнүн заманы. Ушу алтын доор, бул кыргыздын доору. Ушу келген дооруңуздарды сиңирип алыңыздар. Жан дүйнөңүздөр бир өсүп алсын. Өзгөчө бир инсан болуп кетиңиздер. Ушу улуу сыпатка калыптанып алыңыздар. Ушу суроолор болсо, менин байланыш телефонум 706 988 188, WhatsApp деп коебуз, ошондо бар. Андан сырткары Ошто Бишкекте сабактар өтүлүп атат. Андан сырткары ушу берүүлөрдү YouTube'да Кут Арстан Алай деп кирсеңиздер болот. Ошону жакындарыңыздарга бериңиз. Оорукчандардын кулагына такап коюңуз, баары бир энергия өтө берет. Кийинки жуманын 1-иш күнү жолукканча сак саламатта туруңуздар.